Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Мугалимдик кесип бул тынымсыз изденүүнү, тынымсыз аракеттенүүнү талап кылган кесип. Ошондуктан арыбаңыздар, чарчабаңыздар, издениңиздер, аракеттенели. Аракеттин артында сөзсүз ийгилик болот. Сиздер менен кайрадан кезектеги сабакта Тайыр кызы Нургүл Курманжан-Датка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Мени Facebook жана YouTube'дан Тайыр кызы Нургүл деп тапсаңыздар болот. Жеке куржунума nurgul.tayirkızı@gmail.com'го жазсаңыздар болот. Тайыр кызы деп Instagram'дан тапсаңыздар болот. Же болбосо WhatsApp номериме жазсаңыздар болот. Бүгүн биз жалпыбызга белгилүү болгон аналогия деген теманын үстүндө сүйлөшмөкчүбүз. Аналогия деген бул грек сөзү, бизче далма-дал келүү дегенди түшүндүрөт. Аналогия кандайдыр бир маселелерди ынандырып түшүндүрүүдө пайдаланылат. Аналогиялык эталон жуптардын ортосунда 4 байланыш бар. Биринчиси себеп жана натыйжа, заттын кыймыл-аракети ирети. Экинчи зат жана анын сапаты, кыймыл-аракети, анын максаты, бүтүн жана бөлүк же жалпы жана жеке түшүнүк. Үчүнчү зат жана анын негизги функциясы же кесип, адис жана анын жардамчы куралы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми төртүнчү синоним, антоним, толук жана толук эмес синонимдер жөнүндө түшөт. Ар бирине токтоло турган болсок, себеп кандайдыр бир нерсенин, окуянын натыйжасынын келип чыгышы же пайда болушу. Себеп жана натыйжа объективдүү түрдө жашайт. Аларды бири-биринен ажыратып кароого болбойт. Жыйынтыктап айта турган болсок, себеп натыйжанын келип чыгышын шарттайт. Экинчи байланыш зат жана анын сапаты, кыймыл-аракети жана анын максаты, бүтүн жана бөлүк. Же болбосо зат жана анын өңүтүсү. Маселен, арча зата точ, жашыл өңүтүсү. Зат жана анын көлөмү, чоң терезе. Зат жана анын формасы, тегерек отургуч. Зат жана анын сын сыпаты, кызыктуу жомок. Зат жана анын даамы, даамдуу чай. Зат жана анын сан өлчөмү, 3 китеп. Зат жана анын мезгилдик белгиси, кышкы куртка. Ал эми үчүнчү байланыш зат жана анын негизги функциясы же кайсы бир тармактагы адис жана анын куралы. Адистин куралдары жөнүндө ойлонгондо эле биринчи анын негизги жана жардамчы куралдары эсибизге келет. Бул темадагы аналогияларды оңой чечүү үчүн элестетүү ыкмасын колдонуубуз керек. Ал эми төртүнчү болсо толук жана толук эмес антоним, синонимдер жөнүндө келет. Сиздер билесиздер, синоним толук синонимдер, толук эмес синонимдер жана контекстик синонимдер деп бөлүнөт. Контекстик синонимдерден аналогиялык эталон жуптар түзүлбөйт. Толук синонимдер жөнүндө айта турган болсок, алар өз алдынча турганда бирдей мааниге ээ болуп, сүйлөмдө бири-биринин ордуна же сүйлөп жатканда колдонууга толук мүмкүн. Алар ажарлуу, сулуу. Ал эми толук эмес синонимдер болсо, сүйлөп жатканда жана сүйлөм түзгөндө бири-биринин ордуна колдонууга мүмкүн эместер. Шыбыроо, сүйлөө. Контекстик синонимдер болсо, өз алдынча турганда маанилеринин окшоштугу байкалбайт, бирок сүйлөмдө бири-биринин ордуна колдонушу мүмкүн. Маселен, дүйнө, жарык. Антонимдик эталон жуптардагы аналогиянын байланышы жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ал лексикалык антонимдер же түрдүү уңгулуу антонимдер, анан бир уңгулуу антонимдерден түзүлөт. Түрдүү уңгулууду аты айтып тургандай эле алар түрдүү уңгулуу антонимдерден келет. Жарык, караңгылык. Бир уңгулуу антонимдер деген бир уңгулуу сөздөрдөн куралат. Реалдуу, иреалдуу. Эгер эталон жуптагы сөздөрдүн антоним экендигин аныктап калсак, анда жоопто дагы антонимдик байланыштагы жупту табышыбыз керек. Жуптардагы логикалык ыраттуулукту аныктообуз зарыл. Келиңиздер эми практикалык түрдө бир канча мисалдар менен иштеп көрөлү. Биринчи суроо, торт таттуу. Сиздер көрүп тургандай эле зат жана анын даамы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бадыраң туздалган.
Бадыраң зататоч болгону менен туздалган деген анын даамын билдирген жок. Картошка курулган. Бул дагы жогоркуга окшош туура эмес жооп. Лимон кычкыл. Лимондун кычкыл экендигин даамын айтып жатат. Азырынча В варианты туура жооп катары кармап туралы. Чай ысык. Ысык деген анын даамын билдирген жок. Демек, бул аналогиялык эталон жупка кайта турган болсок, зат жана анын даамын билдирип жатат. Ошондуктан В варианты туура. Лимон кычкыл. Урушуу мактоо. Биз эталон жупты окуганда эле бул антонимдик байланыштагы аналогия экендигин дароо анализдейбиз. Демек, жоопто дагы бир канча антонимдер берилген. Бирок ошолордун ичинен кантип биз жоопко дал келген жоопту таба алабыз? Мисалы, жеңилүү сыйлоо, тазалоо булгоо, көтөрүү түшүрүү, жазалоо шыктандыруу. Эми ушул жерден, урматтуу кесиптештер, бир нерсени эсиңиздерге сала кетейин. Эгер антонимдин эталон жуптардын биринчи сөзү урушуу позитивдүү же негативдүү экендигин аныктап алабыз. Урушуу негативдүү, мактоо позитивдүү. Демек, жооптон дагы негативдүү жана позитивдүү антонимдерди карайбыз. Бул жерде жазалоо шыктандыруу деген жооп туура. Анткени жазалап негативдүү урушуу сыяктуу, шыктандыруу деген бул позитивдүү мактоо сыяктуу. Үчүнчү суроо, чуркоо стадион. Биз стадиондо чуркайбыз. Ал эми жоопторго карай турган болсок, машинада саякаттайбыз. Же машина менен саякаттайбыз. Машинасы жок деле саякатташыбыз мүмкүн. Таймаш атуу. Дал келген жок. Бассейн сүзүү. Туура, бассейнде сүзөбүз. Азырынча В вариантын туура жооп катары кабыл алабыз. Дүкөн товар. Демек, товарды дүкөндөн табабыз. Бирок бул жерде стадион, бассейн деп бир орун жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ошондуктан В варианты туура. Ошондой эле бул спорттун түрү жөнүндө, спорт жөнүндө дагы сүйлөшүп жатабыз. Туура жооп В. Поезд туннель. Поезд туннелден өтөт. Добуш кулактан өтөт, ийне кездемеден өтөт, дирел дубалдан өтөт, дейли түтүн мор. Эми бардыгын семантикалык ой жүгүртүп, логикалык ой жүгүртүп келе турган болсок, бул жерде Г варианты туура. Анткени түтүн дагы мор аркылуу чыгат. Ит тайган. Ит деген бул жалпы түшүнүк, тайган деген жеке түшүнүк. Тайган иттин бир пародасы, бир түрү дейли. Автобус жалпы түшүнүк, троллейбус жеке түшүнүк эмес. Дарак көчөт дагы туура эмес, дарыя суу дагы туура эмес, имарат мектеп туура. Анткени бала бакча дейлиби, ар кандай билим берүү мекеме уюму дейлиби, бардыгы имарат дейлет. Имарат жалпы түшүнүк. Ал эми мектеп, бала бакча дегендер бул жеке түшүнүк. Туура жооп Г. Салмак тараза. Биз салмагыбызды тараза менен билебиз. Узундук кесинди. Узундукту кесинди аркылуу билбейбиз. Бурч трансформатор, температура градус, көлөм литр. Бул жерде эталондук жупту анализдеп карай турган болсок, салмакты тараза менен билген сыяктуу эле бурчту дагы трансформатор менен билебиз. Жооп Б варианты туура. Көмүр жылуулук. Көмүрдү биз жылуулук тартуулоо максатында гана колдонобуз. Эми жоопторду карайлы. Очок жылуулук. Очокту жылуулук үчүн эмес, тамак бышыруу үчүн деле колдонобуз. Жай жылуулук. Жай өзү жылуу. Ичик жылуулук. Ичик деген бул кийимдин ичиги. Албетте, ал жылуу болушу мүмкүн, бирок кайсы бир деңгээлде андан дагы жакын бизге жооп газ жылуулук деген жооп турат. Анткени газ жылуулук бере алат. Жооп Г. Тайыз терең. Суроо антонимдик байланышта келди.
Демек антонимдик байланыштагы жоопту карайбыз. Колдонулган кезек антоним эмес, икемдүү жумшак антоним эмес, нагыз чыныгы антоним эмес. Бул жерде туура варианты В. Анткени айрык менен бүтүн антоним болуп келди. Май сыйпоо. Майды биз сыйпап жейбиз дейли. Ал эми 4 вариантка карай турган болсок, казы кесүү, нан жабуу, шашлык даярдоо, шорпо бышыруу. Казыны биз кесип жейбиз. Нанды сындырып жейбиз. Шашлыкты деле кесип жейбиз. Шорпону ичебиз. Демек бул жерге логикалык ой жүгүртө турган болсок, казы кесүү деген жооп туура. Кагаз ороо. Демек кагазды биз ороо максатында колдонбойбуз. Кагазды жазуу максатында колдонобуз. Эми суроого маани бере турган болсок, жооптон дагы анын негизги функциясы болбогон жоопту табышыбыз керек. Маселен, калем жазуу туура. Бул логикалык бир бүтүндүктү түшүндүрүп турат. Анткени калем менен жазабыз. Бычак кесүү туура, китеп окуу. Демек 3 вариантты карай турган болсок, калемди жазуу үчүн, бычакты кесүү үчүн, китепти окуу үчүн пайдаланабыз. Бул реалдуу чындык. Ал эми чыны сузуу. Чыныны биз сузуу үчүн колдонбойбуз. Чыныны тамак ичүү үчүн колдонобуз. Ошондуктан жооп Г варианты. Кайырмак, калкыгыч. Кайырмактын негизги эле бөлүгү бул калкыгыч. Демек биз калган жооптордон ошол заттын негизги эле бөлүгүн табышыбыз керек. Саат, сандар. Саатты негизгиси бул анын жебелери болуш керек. Тараза, килограмм. Бул дагы туура эмес. Телевизор, фильм. Туура жооп эмес. Компас, жебе. Кайырмактагы негизги функцияны калкыгыч аткаргандай эле, компастагы негизги функцияны жебе аткарат. Жооп Г варианты туура. Көрүнгөн, угулган. Демек, бир нерсени көрөбүз, угулган дегенде угабыз. Эми жооптон эмнелер көрүнгөнгө көрөбүз, эмнени угабыз экендигин табышыбыз керек. Жупуну жууш. Демек, булар абстрактуу түшүнүктөр. Демек, суроодо бирөөсү конкреттүү, бирөөсү абстрактуу түшүнүк болуп жатат. Демек, жооптон дагы дал эле ошондой жоопту табышыбыз керек. Жаркыраган, ак. Демек, бул дагы толук жооп боло албайт. Көгүлтүр, шыңгыраган. Туура, көгүлтүр түс, муну көрөбүз. Бул деген кармай алышыбыз мүмкүн, конкреттүү. Ал эми шыңгыраган бул угулат. Шыңкылдаган, шуулдаган. Шыңкылдаган деп бул үн. Аны биз көрбөй туруп деле уга алабыз. Ошондуктан жооп В варианты туура. Кадам, аралык. Демек, эталон жупка маани бере турган болсок, кадамдар 1 кадам, 2 кадам, 3 кадам таштап отуруп биз бир канча аралыкты багындырабыз. Демек, аралыктын ичинде кадам бар дейли. Литр, грамм. Граммдын ичинде литр жок. Метр, километр. Кыймыл, ылдамдык, күн, ылдамдык дейт. Демек, туура жооп Г варианты күн, ылдамдык. Болжолду, так. Демек, бул экөө антонимдик байланышта келди дейли. Болжолдуу нерсе бул так эмес. Кемчиликтүү, толук дейт. Жооп кемчиликтүү деген болжолдууга жакын, анткени бул дагы кемчиликтүү да толук эмес. Бирок калган варианттарын анализдеп көрөлү. Жетиштүү, толук, туура жооп эмес. Керектүү, толук, туура жооп эмес. Жарым жартылай, толук. Эми кемчиликтүү дагы жарым жартылай болот, болжолдуу сыңары. Ал эми А жана Г варианттарын салыштырып келгенде, Г варианты эң эле жакын жооп боло алды. Демек, туура жооп Г варианты. Дарак, арча. Жалпы жана жеке түшүнүк жөнүндө суроо келип жатат. Демек, жооптордон дагы жалпы жана жеке түшүнүк жөнүндө карашыбыз керек. Дарак жалпы түшүнүк, арча жеке түшүнүк. Чычырканак жалпы түшүнүк эмес. Куш жалпы түшүнүк, бүркүт
жеке түшүнүк. Азырынча Б вариантын туура жооп катары кармап туралы. Балык чабак. Бул дагы туура жооп. Гүл жогазын. Бирок ушулардын ичинен гүл жогазын деген туура. Анткени булар өсүүчү нерселер жөнүндө сөз болуп жатат. Демек Г варианты гүл, жалпы түшүнүк жогазын ошол гүлдүн бир түрү. Кыш, кар. Демек, кышында кар жайт же карды биз кыш мезгилин деп түшүнсөк болот. Эми карап көрөлү. Кайгы капа, кол чатыр жаан, компас түндүк. Г варианты кубаныч жылмаюу. Эмне үчүн кубаныч жылмаюу деген жооп эталондук жоопко дал келип жатат. Демек, жогорудагы бир канча мисалдардан кийин өзүңүздөр анализдейсиздер деген ойдомун. Мен 3 аналогиялык эталон жупту чечмелебестен жөн гана жоопторун айтам. Ал эми сиздер жогорудагы мисалдар аркылуу ой жүгүртүп, семантикалык жана логикалык ой жүгүртүү менен жоопторду чечмелеп табыңыздар. Ал эми мен болсо суроонун туура жообун гана айтам. Суроо: жип, кездеме, жооп, чыбык, себет. Эмнеге чыбык себет болду экендигин өзүңүздөр чечмелеп көрүңүздөр. 18. Суроо: климат, жаан. Ал эми жооп болсо рельеф, тоо. Суроо: жоготуу, табуу. Жооп: кол салуу, коргонуу. Кычкылтек, аба. Суроо: жооп: алтын, шакек. Ушуну менен биз 20 эталондук аналогиялык суроолорго жоопторду талкуулап бүттүк. Урматтуу кесиптештер, мына ушинтип биз аналогия боюнча бир канча суроолорду талкуулап көрдүк. Кезектеги видео сабакта кезиккенге чейин соо саламатта, ден соолукта болуңуздар.